Мыйзам жакшы иштебеген өлкөдө шылуундардын иши жүрүшүп, ити чөп жей берет. Мына ушундай жагдай Бишкек шаарындагы Бакай ата жаңы конушунда болду. Үй ээси Союзбек Матисаевдин айтымында анын үйүн насыя алып берем деген шылтоо менен шылуундар тартып алууда. Бүгүн ал үйүн тарттырып жиберип, көчөдө калды. Мага кредит алып берем деп документимди алдылар булар. Эмнеге бересиң айланайын сен? Кредит алып берем деп атпайбы булар өздөрү. Каяктан алып берет? Үй ээси Бакай ата конушу түзүлгөн 1986-87 жылдары эле бул жер тилкесин бөлдүрүп алып, чакан үй салганын билдирди. Ал 2005 жылдары насыя алууну максат кылган. Ошол учурда насыя алып беребиз деген адамдарга жолугуп калган. Ушу Бакай ата бөлүнгөндө эле бөлүнүп бизге чек берип бияктан алганбыз үйдө. Кайсы? 86-87 экен. Ошондон бери биякта жашайбыз. Студент кезде алганмын. Анан документini үйлөнгөндөн кийин чогуу документтерин беришти. Алдып жашап жүрдүк ошол боюнча эле. Анан эле бир кредит алалы деген оюбуз менен бир Халык банкка барганбыз. Халык банкта барсак эле Бакиевдин кошелегибиз деп 2008 жылы бул кишилер келишти. Биз силерге кредит алып бере алабыз деп. Кандай кылайын десем, үйүңдүн документи керек деди. Эмне кыласыңар документине десем, биз үйүңдүн документини ломбардка коюп туралы. $12,000 берсе, биз шапкасына беребиз. Ошол шапкасын Бакиевдин эмелерине берсек, ошолор бизге $200,000 кредит берет, 2% айын годовой деди. Анан сага бир ошонун $16,000 берип туралы, сен ошол 2% годовой менен төлөйсүң, кайра документин ломбардта чыгарып беребиз деп айтышты. Мен макул дедим, макул, андай болсо өзүнүн жердештери кескин чыгарып берди. Мансур Коконбаев аттуу киши үйдүн документин күрөөгө койдурган. Бирок Союзбек Матисаев 20 000 сом гана алган жана жыйынтыгында документтерин алдырып жиберген. Мага эчтеке акча, мага $5 беришти, 20 000 сом акча берди. Муну алып тур деп. Мен эмнеге алам, мен 20 000 сом эмне кылам мен? Мага кредит керек. Муну эмнеге берип атасың мага десем. Ала тур эми, анан сүйлөшөбүз да дешти. Анан ошондо эле айттым, бул мага үйдүн документин мындай кылбагыла, акча керек эмес, мага кредит керек деп. Ошондо эле кайра кайтардым 20 000 деле. Анын распискасын жаздырып алдым, 20 000 алдым деп тигинисине. Ошентип 20 000 толук алып кетти. Мамутов Ниязбек деген. Мамутов Ниязбек экөө бул көп эле жерди ушинтип бошоттуруп алган экен негизинен. Аны азыркы учурда акыркысы мен мага чейин далай кишилер ушинтип бошотуп алышкан да. Ал эми сот аткаруучулардын күчү менен үйдү бошотуп алып жаткан Мансур Коконбаев мыйзам жолу менен тактап айтканда сатып алып жатканын айтты. Чындыкты, то что мен сатып алганмын, официально бул распискасы бар. Акча алгам деген. Мен сатып алган деп атабы. Мен 33,600 сизге 1,5 жыл акча процент төлөдүм буга. Сен алдыңда 100 000 бердим деп атасың мага. Процентке төлөгөн акчалардан сырткары дагы 100 000 акча бердим. Мансур Коконбаев ар кандай жол менен мындан башка дагы үйлөрдү тартып алып жатканы айтылды. Бирок азырынча ал маалыматтар тактала элек. Ал эми Союзбек Матисаевдин кошуналары өз пикирлерин билдирип, Союзбек жана жубайы алдамчылыкка же терс жолго бара турган адамдардан эмес деп баса белгилешти. 2003 жылдан бери тааныйм кошуна катары. Андай өзү мындай алдап кетчү же ушундай. Ой жок айланайын, андай бала эмес бул. Андай экенин деги эле көргөнбүз. Мына келинчеги деле мына биз менен кошуна катары чайлаш, эми тынбай эле иштеп мээнеткеч балдар. Мынтип бирөөдөн акча ала калайын, бирөөнүкү бирдеме кылып алдап ийейин деген балдардан эмес. Булар тынчыл ан деги эле келинчеги болсо бир жөн эле Кудайдын момуну. Бу бала делети андай эми менен эч кандай чатагы жок. 15 жылдан бери кошунамын. Бул Союздун үй сатканын деле тиги бергизин билбейт экен. Булар андай деле киши алдаган киши эместер, киши эмес. Аялы болсо совсем простой. Анан үй сатылды деп мына бүгүн угуп атам. Бүгүн мына жүктөрдү эшикке чыгарып коюптур. Ошодон келип анан эмне болду десем, ушундай болду деп анан азыр ошого силерге сүйлөп атам. Бул үйүн баягы мошенниктерге алдырып атканын уктум эле, соттошуп атканын уктум эле кичине.
Sot bottu, maşenlikler mintip atat deşip atkan uqqan bolçum. Anın hem uşintiп бүгүн мына жүктөрүн эшикке чыгарып атат. Эми булардын акча алса, мындай кийим кечегин алганын деле көрөт элем, бир жан кийим алган. Мен 15 жылдан бери бир жакшы мындай кийингенин деле көргөн жокмун. Баягы эле курсагына жетпей эле жүрөт, нампанга эле. Мен көргөнүм. Жок. Бирөөнү алдап, бирөөнү эме кылчу адам эмес. Бул өтө эле жоош адам бул. Өтө эле жоош, аялы да өзү деле. Мынакей оокатын баарын чыгарып койду мына жергечи. Эми ушул жерден ушул оокаттан деле ошондой акча таап, ошондой кыйын адам болсо, ушундай оокаттарды бакыштар алат беле? Айтчы. Ушу мен просто кандай десем баягы эме кылып айткандык эмес. Эгерде ушундай кыйын бала болсо, ушундай жөн эле бирөөнүн акчасын алдап окот кылган болсо, жөн эле үйүн килейтип, окоро жайын баарын оңдоп, тиги сара неме ортобуздагы эмездин баары кулап калды, анын баарын оңдоп үйүп, жөн эле баланын баарын кылып этиле. Нет, он не такой человек. Юридикалык билими жоктугунан пайдаланып алданып калгандар миңдеп саналат. Бирок биз күбө болгон бул үй бүлө акча алдай турган адамдардай эмес, карапайым үйдө жашагандыгы көрүнүп турат. Эми өз конушун тарттырып, тагдыры талкалангандар кандай жашоо кечирет? Албетте аянычтуу. Чогуу келди, бир кишиси мени уруп жүрөт. Эртең түндө бирден болуп калса, эмне болот?